Эмес урматтуу меймандар, кадырлуу коноктор, биздин студиябыздан орун алгандагы коногубуз бар. Өзгөчө бир маанилүү темада кеп калалы деп атабыз, кесиптеш. Менимче бул көйгөй жаратуучу тема чындыгында бир биздин көрөрмандарга абдан бир пайдасы чоң деп билсек болот. Каржы пирамидасы. Мына ушул каржы пирамидасынын түрлөрү жана белгилери, жол жоболору биз телекөрүүчүлөрүбүзгө мындай жеткиликтүү маалымат берүүнү максат кылып атайын адисти студиябызга чакырдык. Өз укугубузду билели. Меймандар. Бүгүн бизде конокто адвокат Элнура Алымбаева жекебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутмандыгыңыз менен. Бүгүн таңертең мына ушул жалпы көрөрмандарды, Кыргызстандын жарандарын ушул каржы пирамидасынын түрлөрүнөн абайлоого чакырып, кайсыл бир жолдор аркылуу сактанууга чакырып, кайсыл бир жолдор аркылуу өзүнүн укугун билүү менен балким ошого кадам таштай турган болсо, кандай бир иш-аракеттер, кандай бир коопсуздукту өзүнө камсыздай алаарын сизден угалы деп чакырдык. Келиңиз алгач каржы пирамидасы жөнүндө түшүндүрүп берип кетиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Каржы пирамидасы жөнүндө айта кетсем, каржы пирамидасынын түрлөрү абдан көп. Ошол эле маалда дары-дармектерди реклама кылып атышат. Ошол маркетинг болуп эсептелет. Ал дагы улам бир адамды киргизген сайын ошентип пирамида өсөт деп көрсөтүлүп турат, пирамиданын түшүнүгү боюнча. Анан кийин баягы банктардын атынан дагы кандайдыр бир кичинекей чакан союздарды, кредиттик союздарды, ушундай бир союздарды ачып, каржы пирамидасы түзүлүп атат. Ошо мен биздин мекендештерге айтат элем, кандайдыр бир уюмга кирерден мурун ошол мыйзамдын талабына ылайык эгер чындыгында кооптонуу болсо, анда текшерип койсо болот. Эгерде акчасын сала турган болсо, ошол сөзсүз ошол уюмдун документтерин сураш керек. Экөөнүн ортосунда бир келишимдер болуш керек. Бирок тилекке каршы каржы пирамидасында андай документтер каралган эмес, андай келишимдер түзүлбөйт. Демек, эң негизги белгиси ушунда. Ушундан эле билип койсок. Мисалы текшерүү үчүн азыр интернет деген бар. Бардык жакта отуруп, үйдөн деле отуруп текшерип койсо болот. Эгерде банк жагынан ошол элди алдабайт бекен, пирамида эмес бекен дегенде Министерство юстициянын сайтынан карап койсо болот. Ошонун атын жазып эле текшерсе болот. Ал эми башкача пирамидалардын ошол бир адамды тартсаң, экинчи адамды тартасың дей турган болсо, аны ушул Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын сайтынан текшерип койсо болот. Ошол жактан ачыгынан эле чыгып калат. Сизге кайрылгандар бар, мындай кайрылгандардын саны канча бүгүнкү күндө? Адистерден мындай кеңеш алууну билип жатышабы? Мага кайрылгандар пирамида боюнча азыр менин өзүмдүн жеке өндүрүшүмдө 5 чоң иш бар. Ошо бирөө Жети Өгүз районунда соттук отурум каралып атат. Бул сот отуруму 3 жыл мурун башталса дагы бүтө элек, себеби каржы пирамидасына алданып калган Ысык Көл областынын жергиликтүү жашоочулары саны 2000ге жетет. Абдан көп акчаларын алдатышкан. Аябай көп алдатышкан. Белгилери жөнүндө айтып атпайсызбы? Кыргызда бир жаман жери кадыр салмай, көңүл алмай, анын көңүлүнө, мунун көңүлүнө деп ээрчип кетмей сүйлөшүүлөр болот эмеспи? Анан сиз айтып аткан жанагы сайттардан текшерүүнү жүргүзө албаса эгер, эң жөнөкөй кантип белгилерин билсе болот ал? Эң биринчи белгилери, эгерде ушу сайттардан текшере албайбыз, интернет булактарын жакшы иштеткенди билбейбиз дей турган болсо, сөзсүз түрдө каржы пирамидасы артыңдан киши алып кир деп айтышат. Бир адамды тартуу, ал адамдын көп акча салуусу менен пирамиданы түзгөндөр байый берет дагы, акча салган адамдар ошол өзүнүн акчасынан кол жууп калышат. Ошондуктан артыңан адам алып кир дегенден эле коркуп, бул нерсеге жолобош керек деп айтмакмын. Эң биринчи кадам, Ооба. Муну кеткен чыгымын өндүрүп алуу жол жоболору барбы? Өндүрүп алуу каржы пирамидасы өзү негизи абдан чоң пайда болгонуна бир 6-7 жыл болуп калды деп айта алам. Себеби дегенде Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык каржы пирамидасы жөнүндө иш козгоого андай бир берене жок эле бизде. Анан кийин каржы пирамидасы пайда болгондон кийин ушул биздин мыйзамдар алмашылганда ушул беренени да кошту. Бирок буга чейин каржы пирамидасынан алдагандарды алдамчылык беренеси менен гана иш козголуп келген. Өндүрүү өтө оор. Себеби соттук отуруп бүткөнгө чейин ошончо адамды сурап, ошончо адамдын баары сотко катыштырып, соттун чечимин чыгаргычакты, алардын жаза өтөө мөөнөтү бүтүп да калат, анан акчасын бербей эле калып атышат. Сиздин практикаңызда кандай окуялар катталган? Менин практикамда ошол Ысык Көл областынын жашоочуларын алганда мен үчүн абдан оор болду. Себеби дегенде бул иш боюнча ишти өзү кароо, иш козгоп, сотко жеткирүү абдан оор. Себеби дегенде
кошунасына жазса кошунасы эжесинен алган болот маалыматты, эжеси бир тууганынан алган болот. Ошентип эле бул пирамида уже цепочка болуп кете берет да. Бири-бирине байланып калат. Анан тергөө органдарына кимге иш козгогонду билишпейт. Анан ошентип бири-бирине арыз жазып отуруп, ошентип 2000ге жакын адам болгон. Анын карамагында бир 300-400 менин жактоомдо турган адамдар, калгандары мага тиешеси жок. Ошон үчүн сот бүгүнкү күнгө чейин уланып, соттук отурумду бүтүрө албай келе жатабыз. Эми бул баягы мамлекет тарабынан мыйзамдашпагандан кийин, мамлекет тарабынан каттоодон өтпөгөндөн кийин таптакыр бөгөт коюп салуу чараларын колдонсо болобу? Ошону эми аябай чоң деңгээлге жетип калгандыгына байланыштуу биздин улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы ошону өткөндө Facebook баракчаларынан дагы бардык теле берүүлөрдөн дагы кайрылбадыбы. Мындан кийин соц тармактардан негизи эле пирамиданы реклама кылганга тыюу салынат деп, себеби деген бүгүнкү күнгө чейин биздин артисттерибизби, элдик адамдарбы ошолор баягы реклама кылып койсо, бул деген реклама кылып атат. Бул киши алдамчы эмес да, бул өзүнүн урмат сыйга ээ болгон. Биз акчаны сала берсек болот экен деп көп адамдар кирип кеткен да. Анан азыр ушул менин карамагымда жаш кыздар дагы бар. Жанакы интернет баракчаларынан кийинки күндөрү катуу чыгып кетпедиби? Үйдө отуруп алып эле акча тапкыла. Мынакей мен ушунча акчаны таптым деп жөн эле сүрөткө түшүп койгон үчүн ошол кыздарым дагы азыр соттолуп атат да. Үйүндө бала менен отуруп ошол рекламага чыгып койгонду. Муну бир гана пирамиданы уюштуруучулар гана байыйт. Теле көрүүчүлөрүбүзгө адис катары кандай кайрылууңуз бар? Адис катары мен биздин мекендештерге кайрылат эле, мындай жеңил акча табуу нерсеге эч качан алданбаш керек. Себеби дегенде ал адамда сөзсүз түрдө ой болуш керек. Пирамиданын өзүндө дагы ушундай атайын адамдар үчүн жазылып турган. Эмне себептен мен жеңил акча таап алсам, эмне себептен башка адамдар антип жеңил акча таппай эле деп өзүн башка адамдар менен салыштырып көрүш керек да. Себеби жеңил акча болсо баары эле ошо пирамидага барып акча таба берет эле да. Ошон үчүн мындай нерсеге алданбагыла, адам киргизиш керек дегенде эртеңки күндөрү силер өзүңөр жоопкер болуп калышыңыздар ыктымал. Негизинен мыйзам боюнча ошол маселен мен кереметти жетелеп келсем, керемет акчасын салып балдырып ошол бойдон биз баягы акчаны өндүрө албай калсак, Кудай сактасын ооба. Кереметке мен жоопкер катары төлөшүм керек болуп калат да, бирок мени башка бирөө алып барган. Ооба, ошондо маселе ушул болот да. Баягы ыкчам тергөө органдары деген бул мындай ишти жалгыз тергөөчү ишти алып бара албайт. Бул жакта атайын тергөөнүн чоңу группа бөлүп берет. Ошондо сиз айтып атпайсызбы, мен бул кереметти алып келгем деп. Сизди бирөө дагы азгырып чакырган. Сизди сурак бергенде сиз ошол адамды көрсөтөтсүз. Ошол адам кайсы адамды ушинтип эле цепочка болуп кете берет дагы, баардыгы жабырлануучу болуп туруп, анан үстүндө турган адамдарды табайын дегенде кээ бир учурларда алар изин жашырып качып кетип калышат башка жактарга. Бирок мамлекетибизде сатылык боюнча ошол пирамида жөнүндө айтып кетсем, бизге казактар келген. Мен ал казак аялды издөө үчүн биздин Ысык Көл областынан опер кызматкерлери Ошко чейин барган, бирок тилекке каршы ал көрсөтүлгөн юридикалык адрес жок болуп чыккан. Азыркы күндө ыйлап отурушат. Сот болот. Каржы пирамидасы башка элде, башка мамлекеттерде кандай? Башка элде, башка мамлекеттерде негизи бул өзү Европада, чет өлкөлөрдө пайда болгон пирамида. Анан бизге кийин пайда болгон. Бул чет өлкөдөн азыр аяктагы жашаган адамдар баардыгы тең билет, пирамида эмне экенин эч ким кирбейт. Биз могу кийин бизге пайда болгондугуна байланыштуу көп элдерибиз алданып калган. Бирок азыркы учурда бүт эле эл ушу теле берүүлөрдөн, интернет булакталарынан карап кичине пирамидага мындай ишенбей бара жатышат да. Түшүнүк пайда боло баштады. Түшүнүк пайда болду. Анысына акыркы кездер ошол баягы пирамиданы түзүп алып кайра уланта албай калган көп учурлар катталып калбадыбы, элдерди аябай жабыркаткан. Эми сиздин кеп кеңешиңиз ушу жалпы биздин көрөрмандарыбызга, Кыргыз Республикасынын жарандарына абдан пайдалуу болду деген ойдобуз. Бул багытта да бир топ маалыматтарды айтышыбыз керек. Аны кезеги менен буюрса алдыңкы күндөрү да маалымат берип турабыз деген ойдобуз. Рахмат сизге. Рахмат, чоң рахмат. Теле көрүүчүлөрүбүзгө сак болуңуздар. Ак эмгек менен тапкан баягы эмгек акы болсун ар бир теле көрүүчүбүздө. Бүгүн бизде мейманда адвокат Элнура Алымбаева болду. Бүгүн биз каржы пирамидасы жөнүндө сөз кылдык. Замана студиясы өз эфирин улантат, биз менен бирге болуңуздар.